15-июнь күнү УКМКнын Аксы райондук бөлүмүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Заманбап кызматкерлер үчүн зарыл болгон бардык тийиштүү шарттары камтылган имараттын ачылышына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Ачылуу аземинде атайын кызматтын жергиликтүү башкармалыктарынын жетекчилиги, өздүк курам жана УКМКнын ардагерлери, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Аксы районунун акими менен бирге Жогорку Кеңештин депутаты Нурлан Шакиев да болду. Саламатсыздарбы, жолдоштор. Саламат болуңуз, жолдош генерал. Бүгүнкү Аксы райондук райаппараттын жаңы имараты менен ачылышы менен куттуктаймын. Ура! 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 Аксы районунда ыкчам кабыл алган чечимдердин негизинде көптөгөн жумуштар аткарылып жатат. Бирок ошол эле мезгилде сиздерде өтө көп кемчиликтер бар. Себеби Аксы району бул башка мамлекет менен чектешкен район. Бул жерде өтө көптөгөн экономикалык, коррупциялык кылмыштар болуп жүрүшү мүмкүн. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ушу Аксы район территориясындагы коррупциялык иштер боюнча, экономикалык иштер боюнча эч кандай маалымат жок. Бул демек ушул райаппараттын туура эмес иштегендигинен, райаппараттын жумушунун туура эмес жолго коюлгандыгынын чоң белгиси. Аксыда коррупция жоюлуп, Аксыда бардык мыйзамдуулук орноп, элдердин бардык турмуш тиричилиги же болбосо жасаган иштерин жакшы болуп кеткенине азыр күмөнүбүз бар. А сиздерде болсо бүгүнкү күндө эч кандай андай маалыматтар жок. Поэтому я еще раз перед вами предупреждаю, уважаемые сотрудники Аксийского районного отдела. Так, если у вас в ближайшее время не будет результатов, если вы не сможете выявить коррупционные схемы, незаконные деяния государственных чиновников, тогда вы будете наказаны согласно нашего устава, инструкции и закона. Мына сиздерге шарт түзүлүп, ушундай бир заманбап имаратка ээ болуп отурасыздар. Бул имарат дайым мамлекетибизге кызмат кылсын, кылымдар бою кызмат кылсын. Ушул имаратыңыздар кут болсун. Дагы бир жолу куттуктап кетем. Чоң рахмат. Ушундай жаркыраган имараттын болушу дагы ушул биздин улуттук коопсуздук кызматынын башка жаңы бир баскычка, жаңы деңгээлге жеткенине ушу биздин элде күбө болуп турат. Ушунун белгиси ушул. Мурда ушул жерде бир эски үңкүйгөн имарат эле, азыр мына заңкайган жакшы имарат курулуп атат. Ушундай имараттар көп болсун. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Камчыбек Ташиев имаратты көрүп чыгып, өздүк курамга тийиштүү тапшырмаларды эскертти. Ошол эле учурда кызматкерлерге УКМК башчысы катары ар дайым камкордук кылууга даяр экендигин белгиледи. Биз мамлекет кызматкери болгондо мамлекетке пайда тийгизебиз биринчи милдет ушул. Рахмат. Салам. Кандайсыз? Жақсы, сіз жақсы, іштер жақсы. Мақұлбы? Қайрылғыла, уялбағыла, қат менен қайрылғыла, керек болса прямой шығып сүйлөшкүлө, начальниктер кайрылгыла, булукпаса мага кайрылгыла, макулбу? Любой проблемаларды карайбыз, чечебиз, жардам беребиз. Силердин проблемасы менен жүрүп жумуш аткара албайсыңар. Ошондо проблемалар барын чечейли, силер жакшыраак жумушту аткарып. Макулбу? Мен ар дайым проблемаларды чечип бергенге, чуркаганга, силерге кызмат кылганга мен даярмын. А сиздер болсо мамлекетке кызмат кылганга даяр болуңуз. Мамлекетибизге таза кызмат кылып берет. Рахмат. Жарайт. УКМКнын Аксы райондук бөлүмү буга чейин Советтер Союзу кезинде курулган, эскилиги жетип пайдаланууга кооптуу болуп калган, жумуш үчүн шарты жок имаратта иштеп келген. УКМК ардагерлери мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордуктарга жараша учурдагы кызматкерлерде татыктуу жумуш алып барышы керектигин айтышат. Биздин улуттук коопсуздук кызматынын райондук бөлүмчөсү ачылгандан баштап иштегенмин мен. Биринчи күндөрү имаратыбыз жок болчу, гостиницада жашап, имарат табылгы чакты жашап иштеп жүрдүк. Имарат табылды, эски Союздан калган имаратты ыңгайлаштырып, жана коопсуздук талаптарына ылайык келе турган кылып оңдодук. Мен просто бир оюм кетет, эгерде Камчыбек Кадыршаевич келбегенде, башка адам болбогондо биз дагы канча жыл ушинтип жүрмөкпүз.
областтык имаратыбыз ачылды, канча 5-6 районда дагы курулуп аткандары бар. Адам сүйүнөт экенсиң. Азыркыларга шарт түзүлүп аткан шартка суктанып. Алдыңкы күндөрү өлкөнүн дагы бир катар региондорундагы УКМКнын бөлүмдөрүнүн жаңы имараттары курулуп бүтүп, пайдаланууга берилмекчи. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.